Бейшеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Корея Республикасынын Чонжу шаарындагы Чонбук университетинин өкүлдөрү келип кетти. Бул жерде эл аралык байланыштар боюнча жана билим берүү программалар боюнча проректор келди. Биз буга чейин дагы ректор менен дагы сүйлөшүүлөр болгон. Биздин делегация дагы Корея ошол университетке, аталган университетке барып келген. Бул университеттин артыкчылыгы, бул биринчиден баягы улуттук университет болгон үчүн буларда көп эл аралык долбоорлор жакшы. Анан өздөрүнүн рейтингинде булар 10-чу орунда турат экен. 네, 전북대학교 부총장을 맡은 윤명숙입니다. Саламатсыздарбы? Мен Кореядагы улуттук Чонбук университетинин проректору болуп иштейм. Атым Юн Мёңсук. Мен бүгүн Кыргызстанга келип, Арабаев университетине келгениме аябай кубанычтамын. Биз бүгүн ректор менен чогуу сүйлөшүп, аябай жакшы келишимдерге келдик. Биринчиси бул эки университет ортосунда 2+2, 3+1 программаларын ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Ошондой эле Кыргызстандын ошол эле мезгилде Арабаев университетинин мыкты студенттери үчүн атайын стипендия программаларындагы чогуу талкууладык. Буюрса жемиштүү иштешүүгө биз даярбыз. 기를 원합니다. 라흐만. Бул жерде магистратура жана PhD докторантура боюнча дагы иштер сүйлөшүлдү. Бул жактан биздин студенттерге көп мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Студенттер эмнени билиш керек? Биринчиден ошо корей тилин эркин сүйлөш керек жана өзүнүн ошол окулган профили, адистиги боюнча дагы сөзсүз жакшы окуган студент болуш керек. Эгерде ошондой студент болсо, булар санына карабай канчасы келсе дагы ошо 100% бекер жана стипендия берүү менен окутабыз деп өздөрүнүн убадасын берип кетишти.